Саламатсыздарбы, эфирде ТВ Кагул программасы, студияда мен Каныбек Асанкариев. Талас обласының кайгылуучулары бул ирет Карабура районундагы ишин жыйынтыктап Бакаята районунда иш алып барышты. Айтсак, аталган аймакта тартип сакчылар айыпына токтотуучу жайына 1 саатка жетпеген убакыттын ичинде тартип бузган айдоочулардын унаасы менен толтуруп коюшту. Бул иштерге биздин чыгармачылык топтогу күбө болуп келди. Кара түстөгү жол тандабастын айдоочусун тартип сакчылар светофорго баш ийбегени үчүн токтотушкан. Айдоочу тартип бузганында мойнун алды көрүнөт. Токтоп эле айдоочулук көлүгүн кайгылуучуларга сунуп берди. Светофордун светин байкаган жоксуз. Красный күйүп турат, айдап келет. Автоунан экен. Машинаны өчүрүп, токтоткоч, байкап койчу. Жаркын Эралиев аттуу айдоочуга протоколду бат эле түзүп беришти. Анан колуна убактылуу айдоочулук көлүгүн карматып жөнөтүп коюшту. Бул унаанын айдоочусу дагы светофорго баш ийген эмес. Айыл аймагында эле светофорго көңүл бурушпайбы, мынтип тартип бузгандар кыйла көп экенин айтышат тартип сакчылар. Тоскондун себеби светофордун кызыл түсүнө баш ийбейатсыз. Айдоочунун документтеринин негизинде ага дагы протокол толтурулуп, убактылуу айдоочулук көлүк берилди. Ал эми мындан кийинки айдоочу жол тартибин бузуп, аны текшерүүгө токтоткон учурда мен милицияда иштейм, мени кое бер деп баштады. Айтсак, бул айдоочунун документтери дагы жок экен. Сотрудничество. Удостоверение бар? Бар, будет. Действующий сотрудник болушкенсиз. Да. Удостоверениеңиз жок, Мен үйдө калып жатам, прокуратурага кетип бартам, мен чакыргандан кийин сразу. жок. Эмне теж машинага тегишүү документиңиз бар? Мен машинанын документинде немеде үйдө калдым. Айдоо көлүгүңүз барбы? Ошо удостоверение иштеп. Паспортуңуз барбы? Алып коюңузчу паспортуңузду. Марат Сагынбаевке милиция кызматкеримин деп айтканына карабастан протокол толтурулуп, унаасы айыпына токтотуучу жайына жөнөп кетти. Ал эми биздин экипаж баш ийбей качкан унаанын аркасынан түштү. Айтсак, аны кошумча экипаждардын бири жолун бууп токтотуп алыптыр. Саламатсызбы, областной патрульныйдан. Документтер болсо көрсөтүп коюңуз сизге. Ошне сасып атса. Кандай сасып атсыз? Кандай түшүз болот байгези? Болду эми Мен жакшы. сизден документ сурап атпаймынбы? Бол, жакшынакай эле азыр тартпай эле коюң эми, звонтип дейин. Документтериңиз болсо берип койсоңуз биз текшерип кое берет да. Ой, тартыңыз айынан сүрөткө, эне. Сүрөткө эмес. Келиңиз документтер. Жокпу документтер жаныңызда? Азыр келет. Майга. Gel otur Aydaç. Эшак жылдырбаң, андай ойдочу. Sen kimsin bana eşek açıldırma degендей? Kana dokumentler. Азыр келет деп атпаймынбы? Men gayra gelekten men sen güt oturuşun gerek beken. Гайлер күтөт дейм. Gaylar gütpeyt. Sen daha canını alıp жүрүшүң керек. Ne номерлер чечип койгонсуң? Номерлер эми жаңы эле чечилди. Эмнеге чечесиң ошо жаңы эле? Эмнеге чечесиң? Эшек жылбайт деп. Sen айтпайсың да жылбайт деп. Биз айтабыз. Насырдын аке. Отур, жанына отур. Наржан отур бейли. Наржан отуруп кой. Кайка. Суранч, мына роодуга эле барасың. Ой, ончук коюп. Аке, Мен сага суранып атырмын. кем мен өзүм айдайм. Сен отурор дейм нары. Мен өзүм айдайм, Насырдын аке. Сен андай өзү чугулбай берден азыр өзү чугулганда пайда жок. Наоборот, өтө күчөп кетет да. Анан көрө байгези жашта айткан уксаң, туура эле болот ошо. Айткан уксаң, кел. Насирдин байгең Наржан өтүп ал. Тур, врачка. Кел. Байгези. Врачка. О, жигит. Чоң жигит болуңуз. Кой. Түшсөң бергизин. Алдында дагы аркасында дагы мамлекеттик номуру жок. Анысы аз келгенсип айдоочунун да унаасында документтери жок болгондуктан мынтип алда отуруп, бул унааны дагы айыпына токтотуучу жайына жеткиришти. Унаасын ичкери киргизген соң айдоочусу унчукпай көчөнү көздөй басып кетти. Анан короодон чыгып, үйүн көздөй жөнөдү. Мынтип түшүп көрбөгөнгө тартипти билбей калдыбы, иши кылып, үйүнө кетип бараткан айдоочуну кайра чакырып алышты. Кел, бек тур. Жаспайсың? Кел, бияка келип койчу, экөө анан сүйлөшөсүң, ай.
Чукпа машинаны кел бер, бияка келсең бер. Протокол толтурууга бул бала өзүнүн аты жөнүн да айткысы келбей туруп алды. Анан мунун аркасы кандай мүчүлүштүктөрдү алып келет экени түшүндүрүлүп, акыры өздүгүн такталгычакты милицияда каласың деп колунан жетелегенде гана сөзгө келип баштады. Фамилиямды билбейм да, унутуп калдым. Фамилияң жокпу? Жок, өзүңө жаман болот да, зачем аны келет? Келатыр. Эми келет да, айта бер, баары чечиле турган нерсе аны эмне кыласың? Пробам келатты. Жок, сиз пока аты жөнүңүздү айта бериңиз бияка, ким болосуз? Ким фамилияңыз? Фамилия жок дейм. Мындай болбойт дейм. Сага жамандык кылып аткан жокпуз го. Келет да кызым. Жок, ким келсе деле баары сиздин аты жөнүңүз бияка такталмайынча баары машина чыкпайт. Белек. Кайсы жыл кызың? 18 жашка келип кол коюп, Кол койбойм азыр. эртең менен Кел, адресин айтып койчу. Чоң кара бура. Отчествоң кандай? Саматбекович. Бер турсаң, эмне качайын деп атсың бе? Машина келесиң эртең. Анан эмне? ачык айтып коеюн, жаман көрүп. Мен ушу райондун ачык ГАИзо. Түшүндү? Мен ушу райондун адым практик болом. Мен сен эртең келген күндө машинаңды чыгарып бербейм. Айдоо көлүгүң, тех паспортуңду алып келесиң. Я атаңа правасы жок адамга машина бергенче атаңа да протокол түзүлөт. Хорошо? За руль передача деп тур. Ошонун негизинде ана машинаны чыгарып бересиң. Ана сен турат машинаңыз. Азыр мен фамилиямды айтпайм. Болду, киргиз, сол болду. Кака? Айтам аны. Не болду сага? Ойноп атасың исми? Саматбеков Белек 998. Алыша отуруп, анан бул балага да протокол толтурулуп, ага өзү дагы кол коюп берди. Ал эми мындан кийинки жумуш Бакай Ата районунда уланды. Жана мында биринчи эле текшерүүгө алынган унаанын айдоочусунун документтери жок болуп чыкты. Документиңиз жок койот. Мен тоолуп айтып ушу. Кет түшүп коюңуз. Кимдики машина? Иә. Айда турган киши жок, бирок кыз ооруп аткан ошого өнөткөнбүз да. Чиге кыз ооруп. Өзүңүз кандай болосуз? Кандай турган? Ишке жок болгонсуз, келип коңуз. Жок. Күрүш көрүңүз. Жок айда. Жок, бере берсеңиз. Талаш айда, bilmiyorum ki. Та, бер талаш. Камера шу. Татуу турасың. Берер менен слушай. Берге стайга киресиң. Бул айдоочуга ордунан протокол толтурушту. Жана сурамжылоо учурунда айдоочулук көлүгүн негизиле ал эле экени белгилүү болду. Ал эми унаасы бул процедуралардан кийин айыпына токтотуучу жайына камалды. Рейд учурунда токтотулган дагы бир унаанын дагы айдоочулук көлүгү жок болуп чыкты. Айдоочунун айтымында өзү баласыныкын алып алып, өзүнүкүн башка унаада калтырып койгон. Мен турган акта бери. Ya. Ne? Ne aldırayım mı ki? Жок болгон. Паспортуңуз барбы? Паспорт жок, менде келчигим бар. Келип коңуз. Ордунан протокол толтурулгандан кийин айдоочуга унаасы камалат экени айтылды. Унаа ээсин албетте мындай жаңылык кош көңүл калтырган жок. Азыр машинаңызды берге коргоо киргизесиз. Койгучу эмне? Жок, ушундай рейд болот. Алып келе салайчы анда бар. Жок, анан 5 минут. алып келесиз дагы. Азыр Асаба барып туруп, тек паспорт тех паспорт кармап турбайсың, мен алып келе салайын аны. 10 Жок, минут. тек алып келесиз, биз ушул жерде болобуз. 10 минут кармабай эле барып келейин. Күрүшүңүз. Машинаңыз Киргизбейли. Акыры башы эперди. Унаасы тез эле тийиштүү жайга киргизилди. Мындан кийинки документи жок унаа зил болду. Анысы айыпына токтотуучу жайына батпагандыктан сыртына токтотуп коюшту. Иш уланып, дагы бир айдоочу текшерүүгө алынып, анын дагы айдоочулук көлүгү жок экени аныкталды. Өтө турмун, оштуруп турмун, балам кынчы. Эртең шашканда буну алып жүрөтүрүм, өзүм иштеп отуруп. Жаныңызда жокпу? Жанымда жок экен. Паспортуңуз барбы? Эчтекем жок, калтырып кой турдум үйгө. Келиңиз. Нормал калып жүрөтүрүм, өзүм иштеп отуруп. Аксакал айдоочуга дагы ордунан протокол толтурулду. Аны менен өзү макул болуп, колун коюп берип, анан унаасын да камашты. Бул унааны камап, кийинкисин текшерүүгө алышып, анысында айдоочулук көлүгү жок болуп чыкты. Айдоо көлүм тиги машина кетип калды. Кайда турасыз? Я, берде?
Бакатадылар. Франс жок башан, да? Айдоочуга протокол толтурулду. Ага каршы деле болгон жок. Унаасын ачкычында тапшырып берип, жергиликтүү айыппуна токтотуучу жайына киргизип коюшту. Айтсак, бул унаа айыппуна токтотуучу жайына кирген акыркысы болду. Анткени Бакай Ата райондук милициясынын айыппуна токтотуучу жайы өтө тар болуп, ашып кетсе 5 унаага орун табылат экен. Кезек жол эрежелерине арналган чакан роликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Акунбаева көчөсүнүн менен Курманжанатка көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул укмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарап эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча, айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп, сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес. Себеби, аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды. Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби, ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Издөө салабыз рубрикасына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 2001-жылы туулган Бекболсун Иманкулов изделүүдө. Ал ушул жылдын 27-август күнү саат 11-лер чамасында Чолпон айылындагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы узун, бетинде тырыгы бар. Кийген кийимдери кара түстөгү спорттук куртка жана шым, бутунда кара түстөгү ботинка. Эгерде кимде-ким Бекболсун Иманкуловду көргөн же билген болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 035 102 035 35 50 279 же болбосо 0701 69 22 55. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.